Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Hurmatlı cemaat, hurmatlı mu'min musulman bir tuğanlar. Allah Taala tutup жатқан oruzoңuzdарды kabul kılsın. Orozo boyunca orozo tuuralı sabaqtарды sabaqыбызды улантабыз. Biz orozo tutup жатқан ay Ramazan ayı. Emne üçün Ramazan ayı деп аталып қалған. Ramazan sözü қатты ыстықты ошол араб тилинде рамда деп атап коюшат экен. Қатты ысыган, жазырап, ысытып, аябай қатты ысыган ысыкты ошол Рамадан, Рамда деп араб тилинде мына ушундай аталат экен. Мына ушул айда, Рамазан айында асмандагы айга каралып туруп орозо кармалат. Дагы бир мааниси Рамазан деп мына ушул сөздүн дагы бир мааниси мындай аталгандыгын себеби орозо тутуучунун ичи, курсагы ошо ичи каттуу ысыктан күйөт экен. Ошондуктан ошол Рамазан деп аталган дейилет. Дагы бир мааниси, Рамазан сөзүнүн дагы бир мааниси күнөөлөрдү күйгүзүүчү дегени. Жакшы амалдар менен ошо Рамазан айында пенде күндүз орозо болуп, түнү намазда туруп, жакшы иштери көбөйүп кетип, күнөөлөрү күйүп кетет дегени. Мына ушул. Эми мына ушул Рамазан айы тууралуу айта турган болсок, Рамазан айы башка айлардан өзүнүн өзгөчөлүгү менен, улуулугу менен, ыйыктыгы менен айырмаланып турат. Анткени бул Рамазан айында Аллах Таала Куран түшүрдү. Куран толук бир китеп бойдон Рамазан айында дүйнө асманына түшүп, андан ары жердеги окуяларга, жердеги абалдарга каралып, Аллахтын каалоосу менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга түшүп турган. Эми Куран-ы Керим бир жумла вахида, бир китеп болуп, мына ол асмандагы Байтул Изза деген Каба сыяктуу дагы бир периштелер айланып тура турган үй бар. Байтул Иззага ушул дүйнө асманына Рамазан айында, Рамазан айынын кадыр түнүндө Куран бир китеп болуп түшүп, ошол жерден анан Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жердеги абалга каралып, жердеги окуяларга каралып туруп, Аллахтын каалоосу менен аят болуп, же сүрө болуп түшүп турган. Буга далил Аллах Таала Куран-ы Керимде айтат: "Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан худан лин-наси баййинатин минал худа вал фуркан." Акыйкат менен жалганды ажыратуучу жана ачык адамдар үчүн хидаят жана далил болгон Куран-ы Керим Рамазан айында түшүрүлдү дейт. Рамазан айынын өзгөчөлүгү бул айда Куран түшкөн экен. Эми мына төмөнкү хадисти окуйбуз. Васила ибн ал-Асқадан келет экен. Бул хадисти алымдар Хасан хадистешкен. Назалат сухуфи Ибрахим алейхиссалату вассалам аввалу лейлати мин Рамадан. Ибрахим алейхиссаламга шарият, Ибрахим алейхиссаламдын шарияты барак-барак болуп түшкөн. Кагаз болуп түшкөн, барак-барак болуп. Рамазандын биринчи түнүндө түшкөн экен. Эми бул хадисте кичине заифтик жери бар, бирок көпчүлүк алымдар Хасан дешкен. Ва унзилатит Таурату лиситтин мадайна мин Рамадан. Ал эми Таурат болсо Рамазандын 6 күн өткөндөн кийин түшкөн экен. Ва унзилал инжилу ли 13 халат мин Рамадан. Ал эми Инжил болсо Рамазандан 13 күн өткөндөн кийин түшкөн экен. Карасаңыз, китептердин баарысы Рамазан айында түшүп атат. وأنزل الزبور ل18 خلت من رمضان.
Забур китебі болса Давуд алейхиссаламға түшкен, Рамазандан 18 күн өткеннен кейін түшкен екен. Al-Qur'anu li 24 khalat min Ramadan. Alemi Kur'an-ı Kerim bolsa Ramazandan 24 күні түні бүткеннен кейін түшкен екен, андан арасы. Қадыр түнде түшкен екен. Дағы Рамазан айының өзгөчөлүгү As-salavatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wal ramadan ila ramadan mukaffiratun ma baynahunna idha ijtanaba al-kabair. Бұл хадисте Абу Хурайра радıyallahu anhu Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан риwayat қылып келтіреді. 5 уақыт намазға шейін. Мұндан мақсат 5 уақыт намаз. Жұмадан жұмаға шейін, Рамазандан Рамазанға шейін күнөлөр кешіріліп тұрады. Егер ал чоң күнөлөрден алыс болып тұрған болса, чоң күнөлөрден алыс болған болса, намаздан намазға шейін, оразадан оразаға шейін киши тооба кылбаса деле кичине күнөөлөрү кечилип турат экен, эгер чоң күнөөлөрдөн алыс болсо. Чоң күнөөлөр Аллахка ширк келтирүү, зына кылуу, арак ичүү, чоң күнөөлөр урурлук кылуу, бирөөгө зулум кылуу, мына ушулар чоң күнөөлөр. Ушундай чоң күнөөлөрдөн пенде алыс болсо, ошол кичине күнөөлөрү кечирилип турат экен. Дагы Рамазан айынын дагы бир өзгөчөлүгү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Аббастан келген хадисте бұл садақа туралы айтылынат. Рамазан айындағы садақа башқа айлардағы садақадан абзел екен. Бирөөдө кичине бир курма менен оозун ашырып койгон болсоңуз дагы, бұл Рамазандан башқа айдағы жасалган берилген садақалардан абзел екен. Мындайча айтканда, Рамазанда берилген 100 сомдук садақа башқа айларда берилген 1000 сомдук садақадан абзел дегени. Анау хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Ва кана ажваду ма якуну фи Рамадан хина ялқаху Джибраил». Джибраил алейхиссалам Рамазанда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламга жолыққан уақытта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ажвадан нас ва кана ажваду ма якуну фи Рамадан хина ялқаху Джибраил. Ошол Джибраил Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламга Рамазан айында жолығып турат эле. Мына ушул вакытта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң берешен эле, өзүнү курбан кылып берет эле, ибадаттарга, жакшы иштерге. Ва кана Джибраил ялқаху фи кулли лейлатин мин Рамадан. Ар бир Рамазандын түнүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келет эле. Джибраил алейхиссалам ар бир Рамазан түнүндө. Фаюдарисухул Кур'ан. Не үчүн келет эле? Кур'ан окутуп үйрөтүү үчүн. Кур'ан окушат эле. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من ريح المرسلة. Джибраил алейхиссалам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жолуккан вакытта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшылыкта мына шамалдан дагы тез эле дейт. Эми бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берешендиги мындай Рамазан айында аябай күчөп кетет эле да. Мунун бир себеби Джибраил жолугуп атат. Ошол себептен. Экинчи себеби бул экинчи себеби. Эмне үчүн Пайгамбарыбыз жакшылыкты көбөйтүп жүрөт эле, жана берешем болуп кетет эле десе, мударасатул Кур'ан, Кур'анды окуйт эле, үйрөнөт эле дейт. Дагы Рамазан айынын өзгөчөлүгү бул айда таравих намазы окулат. Шул таравих дегени кыямул лейл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен кама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi." Кимде-ким Рамазан айында Аллахка иман келтирген абалда, Аллах таала мына ушул кыямул лейлди түнкү намазды шарият кылган экен деп иман келтирген абалда, бир сооп алайын, бир ажыр соом көбөйсүн деген абалда ошол намаз окуган болсо, таравих намазын окуган болсо, кыямул лейл кылган болсо, мурдагы күнөөлөрү кечирилет дейт. Бұл таравих намазы, таруиха, эс алып окуп кетиле бере турган намаз бул. Эми бардык мусулмандар ижмасына көрө мына ушул таравих намазды жамаат болуп Рамазанда окуу сүннөт. Имам Навави рахимахулла айтат, бул Рамазанда окула турган мусулмандар жамаат болуп окула турган кыямул лейл намазы бул таравих намазы дейт. Дагы Рамазан айынын өзгөчөлүгүнүн бирөөсү бул айда этикаф бар. Мана Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө этикаф келе жатат. Бул мечиттерде
өтөлө турган ибадат. Аллах Таала ушул күнгө барыбызды жеткирсин. Бул этикаф ибадаты дагы сунна муаккада. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таштаган эмес өлгөнгө чейин. Бул дүйнөдөн өтүп кеткенге чейин. Айша энебиз айтат: "Ана Айша радhiyallahu anha qalat." Ayşe nemiz aytat: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza ve celle." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırkı Ramazandın 10 kündügünde etikafka çıgat ele Ramazan ayında deydi. Oşol düynödön tüngülüp, barık nersesini taştab, bar nersesini unutup, Allah'a ibadat kılıp, Allah'a baylanışı üçün meşitke çıgat ele deydi. Kaçan ulandı bu nersesi? Bu nerse kaçanga çeyin ulandı? Allah Taala oşol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin canını alğanga çeyin da çetkanda bul düynödön ötkөнгө çeyin eken. Dağı Ramazan ayının dağı bir özgöçölügü, bul ayda Kur'an-ı Kerim köp okula turgan ay. Ar bir tünündө Cebrail aleyhisselam kelip Peygamberimiz menen Kur'an darsını kılışıp atat, sabagını kılışıp atat. Anan sooptorgo koşup berilet. Bul ayda en abzel ay. İbrahim Nahayi aytat, rahimahullah aytat. Ramazan ayında aytılgan bir tasbih, başka ayda aytılgan 1000 tasbihden abzel deydi. Qaytalayın. Ramazan ayında aytılgan bir tasbih, Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah degen, naşunday Allah'ta ululanan bir zikir, bir tasbih, Ramazandan başka ayda aytılgan 1000 tasbihden abzel deydi. Bunun kadrına jeteyle. Dağı Ramazan ayının fazileti dağı bul ayda orozo tutkandardı oğuz açıruu degen nerse var. Men fattara saimen kana lehu mislu ecri gayra ennehu la yanqusu min ecri saim şey'en. Bul kim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kim orozo tutkan adamdı oğuzunu açırıp koygan bolsa, ağa oşol orozo tutkan adamdın soğunçalık soğup bolot deydi. Mınдай aytkanda, oşol biröөнү оозуна ачырып атат да. Мындай түшүнөлү, biröөнү оозуна ачырып атат. Оозуна ачыргандыгы үчүн, ифтар кылып бергендиги үчүн ошол орозо туткан адамдын соончалык сооп бул кишиге келип атат. Ошол ооз ачкан адамдын дагы соонан кебип айтат. А бул ооз ачырып ошонун соончалык сооп алса дагы мунун дагы тигинин дагы соонан кебип айтат, кемибей жатат, азайбай жатат деген. Мына бир фазилеттүү ай экен. Дагы Рамазан айынын дагы бир өзгөчөлүгү, бул айда умра бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул Рамазан айында кылынган умра ажылыктын соогуна тең деген экен. Wallahu alam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.